Бүгүн эгемендүүлүк майрамында эң мыкты күлүк атыккан аттын таптоочусу мындай саяпкери экенсиз. Бул ат канча жашта, анан качантан бери таптайсыз? Саламатсыздарбы? Бул ат 3 жашта азыр. 3 жашта бизге келгенибизге 2 жыл болду. 2 жылдан бери даярдайбыз. 1,5 жашында Россиядан алып келгенбиз. Сунамда чаптык жакка. 3 жашында аламанга чыгып барат. Сунамда да жакшы жетишкендиктерге жеткен. Казакстанга барып байгелерге ээ болгон да. Быйыл да 9 майда киргенбиз Казакстанга. Аяктан туткан. Бүгүнкү байге да буйрса буйрук койту. Бүгүн да утту. Аламан байге. Бул неден улам тандап калдыңыздар бунун күлүктүгүн? Россияга ат издеп барганбыз, алып келип чапканга. Ошол жактан барсук менен консерваттан жактырып акылдашып ошол жактан алганбыз да. Сиз өзүңүз саяпкерсиз да, канча жашыңыздан бери саяпкерчилик кыласыз? Мен бишекеймен эле кызыкчумун. Ат менен иштеп баштаганыма 19 жашымдан баштап иштеп баштадым. Анан бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Эмнеси өзгөчө бул башка күлүктөрдөн? Мисалы күлүк таптап жүргөнсүз да. Өзгөчөлүгү башка күлүктөрдөн жеңил жүрөт, сөөгү жеңил. Чукаганга өзү да жүрөт. Ошонусуна күлүк болот, сезилет. Аны минут эме кылганда түшүнөсүң. Анан байкап турдук, сиз күлүк чапканда улам баягы чабан десиңизге ар бир күрүк айланган сайын жакындап барып нерселерди ишарат кылып аттыңыз. Биз эми эмнеге деп атканыңызды түшүнгөн жокпуз. Эмнелерди айтып турасыз эми булакта күлүк чапкан учурда? Ушундай кылып жүрөр, тигил атты кара, узатпа, же болбосо отур, ала качып кетет да буларда. Шашпа деп ошо биз немебизге жүрөт эми. Көбүн эсе наушник салып коебуз, бүгүн салбай эле. Ортодон ат менен чаап айтып аттым да. Туура эмес кетип аткандарын улам айтып турабыз да. Ушундай жүрөр. Кээ бир ат тердебей калат, өзү кечилектер берет да. Тердеп мындай кылып, мындай кылды. Эгер тердебей калса эмне болот? Ошо үстүнөн бала жишат. Жишип атып тердебет да ошону. Тердебей калса кыйын болот, тер бербесе токтоп калат да. Денеси тырышып калат. Ошон үчүн тердетип жүрүш керек да. Бир сыры ушул экен да. Анан дагы кандай ийгиликтерге жетти бул? Кыргызстандын намысын коргоп келди да деп айтып атты буга чейин алып баруучу. 9 майда быйыл жазында. 9 майда ошо Алматыга барып топ байгеден биринчи болгон. 16 чакырымдан ошол жактан Акчалай байге келген. Быйылкы жетишкен байгелер ошо экинчи байгеси быйыл чабып аткан. Ошо 9 майда Казакка барып чаптык, анан быйыл Новосибирне чабып өтүп Аламан байге. Бүгүн да биринчи болду, жакшы болду. Анан кандай толкундоолор болот ушу, мисалы үчүн байге чабып атканда биз биякта көрүүчүлөр аябай кыйкырып сүрөөнгө алып чыдамсыздык менен камчыла деп жаналышып атты да. Сиздерде кандай толкундоолор болот? Сизде деле укмуш болот. Акыркы курук дегенде башка эчтеке эме болбой каласың. Келмей кетиресиң, ошо жүрөгүң акылдап эле эмне кылып атканыңды деле билбей каласың. Ошо атың тийишкен өттү чөктү аябай көп убакыт болуп кетет да. Коркосуң. Сизде кандай толкундоо болду бүгүн? Сүйүндүк эми эл катары. Аны эми айтып бере албайсың да. Ыйлап ийген учурлар болобу? Атты күйөрмандык кылып атып өзүң таптаган атка. Болот болуш керек эми, андай боло элек бизде. Сүйүнөбүз аябай эле. Мээнетибизде канча аракет кылабыз, даярданабыз, суутабыз. Эми бул дагы бир канча жыл таптап, канча жыл ушу байгеге сабасыз? Мен буюрса бул эми булардыкы эме да. Бутунан травма албаш керек да. Бутунан травма албаса, андыртпаң аракет кылып байкап азасы чабыш керек да булар. Көп чаба берсең дагы колуна травма болуп калат. Эми чабышынча чаба беребиз, сактап. Булай буюрса эми көпкө чапканга эле аракет кылабыз. Канча күлүгүңүз бар эми сиз таптап аткан?
Бешеу бар азыр. Бардыгы тең ийгиликке жете баштады. Эми бунун баасы сыр болбосо канча турат? Ушу турушу. Bunun baası bağ berişken 30 долларга сырашкан саткан жок. Негизи баасы жок, э? Негизи баасы жок. Одан кийин да өзүбүз келип тутум алганга калат да буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүн эгемендүүлүк майрамында Ош шаарындагы Төлөй канат майданында биринчи болуп келген күлүк. Менимче аты да бар, бунун, э? Кара кыз деген аты. Паспортунда бөлөк анан бияка келип өзү байтал болгондуктан балдар ойноп кара кызды эркелетишип жүрүп ошону кара кыз болуп калган. Кыргызча койгонбуз да. Harundan beri, Calavat'tan beri Türkler gelip bugün üstüne kurtar. Kırgızistan'da ilk nokta bayramlardan biri Hayda! Birinci. Ayşe.